Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Улуу Британиянын тышкы иштер жана эл аралык өнүгүү министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид мырза учурда Кыргызстанда иш сапары менен жүрөт. Британ өкмөтүнүн өкүлү 2 күн бою Бишкекте Кыргыз өкмөтү жана жергиликтүү бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугуштууларды өткөрүп, Орусияга салынган санкциялардын эрежелерин сактоо боюнча кеңешүүлөрдү өткөрмөкчү. Биз азыр Дэвид мырза менен анын Бишкекке сапары тууралуу маектешүү курмакчыбыз. Анда маегибизди баштайлы. Рид мырза, Азаттык үчүн маектешүүгө убакыт бөлгөнүңүзгө сизге терең ыраазылык билдирем. Сиз соңку айларда Кыргызстанга батыш өлкөлөрүнөн келген санкция боюнча кезектеги өкүл болдуңуз. Сапардын башкы максаты санкциялардын кесепеттерин эскертүүбү, жолугушуулардын күн тартиби кандай болууда? So thank you. So I'm here in Bishkek today together with colleagues from. Мен бүгүн Бишкекке АКШ өкмөтүндөгү кесиптештер менен чогуу келдим. Чоң 7 Орусияга каршы киргизген санкциялар масштабы жана көлөмү жагынан мурда болуп көрбөгөндөй деп ойлойм. Санкциялар Орусиянын согуш жүргүзүү жөндөмүн чектөөнү максат кылат. Жазалоочу чаралар таасир этип жатат деген далилдерге согуш таласында барган сайын көбүрөөк күбө болуудабыз. Бирок санкциялардын натыйжалуулугун сактап туруу үчүн аларды кыйгап өтүү тобокелдиктерине көз салуу зарыл. Чоң 7 алдыдагы күндөрдө дал ушул маселеге көңүл бурат деп ойлойм. Биз бул сапарыбыз менен Кыргыз өкмөтү, бизнес чөйрөсү менен сүйлөшүп, жагдайды түшүнүүнү, канткенде конкреттүү товарларга көзөмөлдү жакшырта аларыбызды ойлонууну максат кылабыз. Буга чейин Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусияга компьютер, машина, кир жуучу машина өңдүү кош милдетти аткарган товарлар же жабдыктар экспорт болуп жатканын билдирген. Сиздердин өлкөдө да кайсы бир товарлардын ташылып жатканы боюнча так маалыматтар барбы? Конкреттүү товарлардын түрлөрү камтама жаратууда. Ал майдандагы абалды өзгөртүүгө кудуреттүү жогорку технологиялык товарлар. Биз согуштун тезирээк аякташын каалайбыз. Анын бир жолу Орусияны андай товарлар менен камсыздоону чектөө. Көптөгөн өлкөлөрдөн ошол товарлардын Орусияга агымынын кескин көбөйүшүн көрүүдөбүз. Биз ошол мамлекеттер менен сүйлөшүп, Орусияга болгон экспортко жакшылап көзөмөл кылууга чакыруудабыз. Согуштун аякташын бардыгыбыз каалайбыз. Бул анын эң жакшы жолу. Азыркы учурда Кыргыз бийлиги Улуу Британиянын санкцияларына илинбеш үчүн эмнелерге көңүл бурушу керек? Үстүбүздөгү аптада Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө козголгон маселелер Кыргызстан өкмөтү, бизнес чөйрө өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүбүздө да кеп болду. Биз абалды элестетүүгө аракеттенип жатабыз. Санкцияларды кыйгап өтүүдө колдонулган ыкма, жолдор тууралуу маалымат менен бөлүшүп жатабыз. Ушундай эле мисалдарды биз Британия, АКШ жана Еврошаркетте келтиребиз. Кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүдө канткенде санкцияларды кыйгап өтүү ыктымалдыгын азайтабыз. Өзгөчө жогорку технологиялык, аскердик максаттарда да колдонулушу мүмкүн болгон товарларды чектейбиз деген маселени талкууладык. Борбор Азия өлкөлөрү Британ товарларын Орусияга же Беларуска реэкспорт кылып жатканы, анын ичинде тагыраагы ошол санкциялык тизмеге кирген товарларды реэкспорт кылып жатканы аныкталып калса, анда кандай чаралар көрүлөт жана анын кесепети кандай болот? Британия бул маселеде өнөктөштөргө таянат. Биз региондогу өлкөлөр менен санкцияларды кыйгап өтүү тобокелдиктерин азайтууда биргелешип иштөөнү көздөйбүз. Бүгүн Кыргыз өкмөтү менен болгон сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан санкцияларды айланып өтүүнүн кабыл болбойт деп ишендиришти. Алдыдагы жумаларда, айларда диалогубузду улантабыз. Бул санкциялар Кыргыз элине, Орус элине каршы багытталган эмес. Бул чаралар согуштун аякташын көздөйт. Менимче бул биздин орток максатыбыз.